Өзгөндө ар кандай жол менен жеке менчикке берилип кеткен 14 гектар жер тилке мамлекетке кайтарылды. Аталган участок 2003 жылы мамлекеттик базар куруу максатында бөлүнүп, бирок 20 жыл жеке колдордо максатсыз пайдаланылган. 5 гектары Бишкектеги Дордой базарынын филиалы катары иштесе, 9 гектары четинен кертилип отуруп, 27 мамлекеттик акты түзүлгөн. Бүгүнкү күндө аталган участок толугу менен мамлекеттин эсебине алынып, соодагерлер менен мыйзамдуу келишимдер түзүлгөн. Акыркы мезгилде мурда мыйзамсыз жеке менчикке өтүп кеткен базарлар четинен мамлекетке алынып жатканы маалым. Жеке ишкерлердин ыктыярдуу тапшыргандары да бар. Буга чейин Камчыбек Ташиев базар ээлери соодагерлерге шарт түзбөсө, базарлар мамлекетке өтөөрүн айтып, УКМК кызматкерлерине жапырт базарларды текшерүүнү буйруган. Ага ылайык бир нече базардын мыйзамсыз экени аныкталып жатат. Регион телеканалы кезинде жеке колдорго өтүп кеткен мыйзамсыз объекттер боюнча бир катар материалдарды да даярдаган. Толугураак Асель Сыдыкова сөз кылат. 30 жылдан бeri базарларды ээлеп отурган базар ээлери өздөрүнүн баягы арендаларын азайтпаса, элдер менен эсептешпей турган болсо, анда базарларды биз мамлекетке кайтарууга толук бойдон өзүбүздүн саясий эркибиз жетет. Ээлери, директорлор улам алмашып, өз билгендей арендаларды көтөрүп койчу эле бизге. Менчик болгондуктан бизге аренданы каалашынча койчу эле. Өкмөткө өткөнү биз үчүн жакшы болуп атат. Баягы эле арендаларды арзандатып болгон ушу эл үчүн эле 700дөн коюп берди. Коркутуп, үркүтүп, мурунку караганда жоюлуп, азыр кыйла жакшы болуп калды. УКМКнын балдары күн түндө иштеп, бар жогу жакшы азыр. Мамлекеттин талабы экен, кайтарылсын деди. Биз саясатка каршы эмеспиз. Акыркы мезгилде УКМК тарабынан мурда жеке колдорго мыйзамсыз өтүп кеткен базарлар четинен мамлекетке кайтарылууда. Алардын катарында Өзгөн районундагы дээрлик жарым миллиард сомду чапчыган 5 гектар аянт ээлеген Улуу Жибек жолу Дүң базары бүгүнкү күндө мамлекеттин эсебине толугу менен өттү. Кезинде мамлекеттик базар куруу максатында бөлүнгөн Прогресс айылындагы 14 гектар жер тилке 20 жыл жеке менчик ээлеринин колунда болду. Базар болсо Бишкектеги Дордойдун филиалы катары пайдаланылып турган. Биздин президентибиз Садыр Жапаров баш болгон, Камчыбек Кылдышаевич баш болгон ушулардын саясаты менен иш жакшы жолго түшүп атат негизичи. Ошолордун саясаты менен бүгүнкү күндө УКМКдагы прокуратурада бизге аябай жакшы жардам беришти. Өздөрүнүн болгон күчтөрүн жумшашты, күнү түнү биз менен кошо жүрүп иштешти. Бүт документтердин баардыгын тактап, мыйзамдуулугун аныктап, ошол адилеттүүлүк менен, бийликтин адилеттүүлүк менен иштегенин натыйжасында бүгүн ушул нерсеге жетип жатабыз. Буга чейин Дүң базарга бир эле адам ээлик кылып, өз билемдик менен иш жүргүзүлгөн. Ижарачылар келишими жок эле талап кылынган сумманы төлөөгө мажбур болушкан. Мамлекетке өткөндөн бери контейнер ээлери менен келишимдер түзүлүп, төлөмдөр банк аркылуу аткарылууда. Коопсуздук маселелери жолго коюлуп, тиешелүү шарттар түзүлүп жатканы маалымдалат. Мамлекетке өткөнүнө байланыштуу аябай жакшы болду. Биз чек менен 700дөн чегерди. Жер акыбызды мамлекеттик мына РСК банкка төгүп атабыз. 2 квитанцияларыбызды алып келип, законный түрдө мына директорге, администрацияга неме кылып, өткөрүп бүт. Документальный болуп атат бардыгы. Буга чейин талаштар аябай көп болду. Бул акча маселесинде болду. Азыркы өкмөтүбүздүн мыйзамдарына таянып, биздин жетекчилер азыр жакшына кылып, бардыгын банкка төгөбүз, төккөн акчаларыбыз, арендаларыбызды төгөп, ай сайын иштетип атабыз. Азыр бул жердин шарты өтө жакшы. Пожарный ход дейбизби, мына пожарный ходдор ачык, бемарал кирсе болот. Өкмөткө өткөнү биз үчүн жакшы болуп атат. Баягы эле арендаларды арзандатып болгон ушу эл үчүн эле 700дөн коюп берди. Анан чындыгында жакшы соода болуп кетсе, Кудай кааласа, жакшы. Биз да ошо күндөрдү күтүп атабыз. Биздин келген мына директор, администратор балдарыбыз баары жакшы иштеп атат, ишти алдыга жылдырып атышат. Ал эми 14 гектардын 9 гектары чекесинен кертилип отуруп, 27 мамлекеттик акты түзүлүп, жеке менчикте болчу. Учурда бардык келишимдер жокко чыгып, жер тилке мамлекетке алынды. Эми Өзгөн шаарындагы Борбордук базарды мына ушул жайга көчүрүү талап отурат. Бирок анда кандайдыр бир туура эмес максаттарда пайдаланышып, 2 сотиктен, 3 сотиктен кылып туруп, бир көп адамдарга сатып ийген. Бүгүнкү күндө биз тактаганда 26 госакты берилип тур. 9 гектардын ичиненчи. Ошонун айынан баягы мыйзамдуу болбой калганын айынан ошол мына 20 жылдан бери базарда түшкөн жок ал жака. Бул жерде бирөөлөр эле менчиктештиришип, контейнер коюшуп, кайра контейнер элге сатышып, анан кийин пландаштырышып, ушундай болуп иштеп келген. Карапайым элдерди тартипке келип,
коркутуу, үркүтүү мурунку караганда жоюлуп азыр кыйла жакшы болуп калды. Укмкнын балдары күн түндө иште, бар жоо жакшы азыр. Эмкисине ушул базардын территориясы кичине мына машина тарабына кичине пробка болуп атат. Кудай кааласа өздүк алган жерлерди, базарды кудай кааласа ошол жака көчүрүп берсе, анан мына базардын пробкалары ачылып жакшы болуп калат мындан ары дагы. Мындан сырткары Өзгөн шаарынын аймагындагы Азнабакиев атындагы Борбордук стадиондун орто коргон сейилбагынан бир Азнабакиев паркындагы 2 объекти жеке менчикке мыйзамсыз берилгени аныкталган. Аталган участоктор 2003-2005 жылдары жеке колдоого өткөн. Бүгүнкү күндө жер тилкелеринин жана чайкананын ээлери менен сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө келтирилген зыяндын ордун толтуруу катары аталган объектилерди ыктыярдуу түрдө мамлекеттин балансына өткөрүүгө жетишилген. Ушул Өзгөн шаарынын аймагында 2 чоң парк бар, Орто Коргон жана Азнабакиев. Ошол жерде дагы 3 участок жеке менчикке чыгып кеткен да. Кайра эле ошол УКМКнын кызматкерлери тарабынан ал жерде ошол участоктун ээлери менен сүйлөшүлүп, аларды өз каалоосу менен мамлекетке өткөзүп берип, ал жерде дагы ошол жер участоктун баасы 42 миллионго чейин бааланып жатат да. Ошого окшогон мынакей районубузда чоң суммадагы акча каражаттары мамлекетке төлөнүп, чоң суммадагы тиги мекемелер, жерлер участоктары кайра мамлекетке өтүп жатат. Зданияның эге хозяин болгонмун. Анан ушул күнгүнөмөгө карата мамлекеттин талабы экен кайтарылсын деди. Биз саясатка каршы эмеспиз. Өз ыктыярыбыз менен өткөрүп бердик. Анан кайра арендага алып, анан иштетип гүлдөтүп атабыз. Бейле кетсек, буга чейин Ысык Көл облусунун Каракол шаарындагы Бугу жана Макич соода базарларынын ээси кармалып, мүлкү мамлекетке алынган. Баткендеги Аскар Шадиевдин Баткен Комфорт базары, Ош облусунун Араван районундагы Шахнооза базары, Жалал Абад облусунун Аксы районундагы Мурда Кербен шаарынын балансында болгон Борбордук базар мамлекеттин эсебине өттү. Ошондой эле Жалал Абад шаарынын Борбордук базарынын бири мамлекеттин менчигине алынган. Базар жайгашкан жер тилке учурунда мыйзамсыз берилип, азыр кайра кайтарылганы маалым. Албетте бул биз эсепке кошкондордун бир чети гана. Былтыр ноябрь-декабрда Кыргызстандагы бир катар базарлардын соодагерлери ыктыярдуу патент жоюлуп, көзөмөл кассалык машинелерди милдеттүү түрдө киргизилип жатканына нааразычылык билдирип чыккан. Мындан кийин президент Садыр Жапаров жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев базарлардын ээлери соодагерлерге шарт түзбөсө, ижара акыларын төмөндөтпөсө, базарлар мамлекетке өткөрүлөрүн эскерткен. Жеке колдордогу базарларды мыйзамдуу негизде мамлекетке кайтарууга бийликтин саясий эрки жетет. Ал эми мамлекет сатуучуларды эмгектенүүгө зарыл шарттар менен камсыз кыла алат. Муну айтканын себеби, урматтуу угандар, эгерде жана башында айтып кеткен базар ээлери, 30 жылдан бери базарларды ээлеп отурган базар ээлери ошол жерде иштеп аткан жөнөкөй адамдарга, сатуучуларга жакшы шарттарды түзбөсө, өздөрүнүн баягы арендаларын азайтпаса, так элдер менен эсептешпей турган болсо, анда базарларды биз мамлекетке кайтарууга толук бойдон өзүбүздүн саясий эркибиз жетет. Ошо базар ээлеринен төлөбөгөн налогторун, ошол жерден жашырган акчаларын баарын сууруп чыгып туруп, мойнуна илип туруп, базарларды мамлекетке кайтарып коебуз. Мына почти 6000 сотук. Ал эми быйыл 27 январда Камчыбек Ташиев Оштогу Туратали деген ат менен таанылган Кара суу базары толугу менен мамлекетке өтөөрүн айткан. Бул жерге ири соода жайлары куруларын, буга кеминде 2 жылдай убакыт талап кылынарын кошумчалаган. Гектарлаган жерге ээлик кылгандардын тилкеси мамлекетке алынарын, ал эми чакан соода жайларда отургандарга ошол борбордон орун берилерин убада кылган. Кара суу базары толук бойдон мамлекеттин менчигине өтөт. Эч кандай менчик ээлери мурда ээлеп алган, кээ бирлери 1 гектар, 2 гектар, 3 гектар, 5 гектардан ээлеп алган кыйын болгон байлар бар. Бардыгын тартипке салабыз. Мыйзамдын чегинде бардыгын тартипке салабыз. Ал жерлердин бардыгы мамлекетке кайтарылат. Элге керектүү чоң-чоңундай соода борборлор түзүлөт. Анан баягы 2 сотук, 3 сотук, 5 сотуктан кызыл китеби барларга ошол соода борборлордун ичинен керектүү силерге жерлерди бөлүп беребиз. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы. Жумшак жерде отуруп алып соодаңарды кыласыңар.